Назарыңыздарда маек көрсөтүүсү жана алып баруучусу мен Гүлнура Жумаева. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздүн кезектеги коногу эстрада жылдызы Гүлжигит Калыков. Саламатсызбы Гүлжигит мырза? Саламатсыздарбы? Алгач убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге да чакырганыңыздарга. Алгачкы суроом, азыркы учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылануулар болуп жатат? Эмне менен алексиз? Чыгармачылык буюрса эми жылдын башы 2015 жылдын башы болуп, жаңы жылга жаңы ойлор менен, жаңы пландар менен аттанып жатабыз. Кудайга шүгүр, өткөн 2014 жыл биз үчүн жемиштүү, жакшы жылдардан болду. Чыгармачылыкта жаңылыктар, жаңы чыгармаларды жаздыруудабыз. Буюрса жакын арада концерт койгон турабыз, ошого даярдыктар жүрүп жатат. Жакшы. Анан бул акыркы учурда өзүңүздү кино жаатында да сынап роль жаратып көрдүңүз да. Анан мындан ары дагы тасмада роль жаратуу оюңузда барбы? Эң алгачкы бул кино тасмаларына түшүп баштаган жылдар булар 2011 жылдар болчу. Ал убакта Нурлан Разакулов агабыздын Сулуулар жана миллион деген тасмасына алгач тартылдым эле. Ал жакта баягы башкы роль эмес, мындай параллельный карман болчумун. Мунусунда Сүйүн Откеев агабыздын Миллиондук мелдеш 2 тасмасына башкы ролун жараттык. Буюрса жакшы баягы өзүмдүн характериме жарашкан, мүнөзүмө жарашкан сценарийлер болсо, албетте тартылам деген ойдомун. Себеби дегенде бул кино жааты да мен үчүн абдан кызыкчылыкты туудурду. Себеби дегенде кино тартылардын алдында бир 1-2 жума профессионал актерлор менен сабак өткөн болчубуз. Ошол жакта ушул актерлук чөйрө жактан дагы көп өзүм үчүн жаңылыктарды ачтым. Мага бул чөйрө абдан жакты. Анан буюрса алдыда дагы сунуштар болсо, көрүп балким жарашса тартыларбыз. Ал эми клип жаатында, клип тартуу деги эле ырчыларга кандай клип тарткан пайдалуу? Сиз клип тартууга канча каражат сарптайсыз? Бул эми негизи көбүнчө айтылбайт ачыкка. Себеби дегенде сахна аркасында болгон нерсе сахнанын аркасында эле калган оң болуш керек деп ойлойм. Клип акыркы тарткан клиптерибиздин бири бул Гүлзада Рыскулова экөөбүз биргеликте тарткан Жалын бий деген чыгарма болчу. Бул чыгарма тартылып калганын себеби ушул 2014 жылда кыргыз бийинин идеологиясы баягы көтөрүлүп, ошол бий конкурсу болгон болчу. Ошол жака сунуштар түшүп, ошол Жалын бий деген чыгарманы аткарбайсыңарбы деп ошол сунуш менен аткарган болчубуз. Ошол себептен клип да тартылып калды. Бул ырдын автору болсо Кытайда жашаган кыргыз туугандарыбыз. Кубандык деген жигитке таандык. Ал эми болсо сөзү Кыялбек Курманбетовдука. Сиз түрк тилдүү элдердин конкурсуна катышып жеңүүчү деп табылдыңыз. Анан мындан ары дагы келечекте Кыргызстандын желегин желбиретип дагы эл аралык сынактарга катышуу оюңуз барбы? Евразия жылдызы конкурсу финалы 2012 жылдын ушул январь айларында болгон болчу. Жакында эле ушу туура 3 жылдыгын майрамдадык. Андан кийин дагы конкурстарга катышканбыз. Өтүп кеткен 2014 жылдын аяктарында дагы эл аралык баягы конкурс болгон болчу. Ал жактын шарты менен квартет, биздин тил менен айтканда 4 киши ырдаш керек болчу. Ошол конкурска катышып, биздин Кыргызстандын атынан жаңы толкун конкурсуна катышкан Бек Исраилов, ошол эле конкурска катышкан Айбек Бакытбеков жана Сталбек Жээнбаев деген жигит болуп төртөөбүз барып, Бакыт Алишеров агабыздын Ыр-майрам деген чыгармасын аткардык. Бул чыгармада бизге ийгиликтүү, жемиштүү чыгарма болду. Алгач баягы сүрдөөлөрү болду, себеби төртөөбүз биринчи жолу ырдап жаткан болчубуз. Бирок жакшы деңгээлде аткардык буюрса. Анан баш байгени алып келген болчубуз. Ал эми 2015 жылдын эсебинен дагы кандай конкурстар бизди күтүп жатат. Ал баягы биз үчүн дагы сыр болуш керек. Ырчы жигиттердин арасында сиздин дагы күйөрмандарыңыздын саны арбын. Мына ошол күйөрмандарыңыз коомдук жайлардан кезигип ырдаткан учурлар болгон чыгар. Коомдук жайлардан ырдаган күндөр деле болгон. Бул көбүнчө баягы
туруп туруп эле баягы случайно болуп калган нерсе эмес. Бул официалдуу түрдө коомдук ушундай баягы соода борборлору болобу же көчөдөн болобу атайын акцияларды уюштуруп, баягы көбүнчө баягы элге жардам берүү, көбүнчө познавательный, баягы элге жолдун эрежелерин тартуулап, мисалы үчүн ушундай сыяктуу ар кандай концерттер болуп турат. Ошол жактан ардаган күндөрүбүз болгон. Ал эми коомдук жайларда баягы конокко барып калганда атуугандардыкына ырдап берчи деп суранышканда ырдайбыз. Ал эми мындай жөн эле көчөдөн кетип баратып ырдай берген болбойт. Кесибиңизге каралсак, кесибиңиз такыр чыгармачылык чөйрөгө тиешеси жок да. Анан келечекте ушу экөөнүн бирөөсүн тандай турган болуп калсаңыз, кайсынысын тандамаксыз? Кесибим тууралуу сөз болуп кетти. Эми кесибим негизи меники КГУ университетинде прикладная информатика в экономике деген факультетин бүтүргөнмүн. Башкача айтканда экономистмин. Бул жолдогонун себеби атам өзү эсепчи болчу. Анан ошо атамдын жолун жолдоп, ушул окуу жайга тапшырып, ушул факультетти аяктаган болчумун. Кудай буйрса эми муну жаратканыбыз көргөзөт болуш керек, кандай болуп калат, кайсы чөйрөдө иштеп калабыз. Бирок баягы эр жигитке жетимишинер аздык кылат дегендей, бул нерсе дагы билип алсак баягы керек болуш керек деп ойлойм. Азыркы учурда дагы окуп жатам. КГУ университетин бүтүргөндөн кийин консерваторияга тапшырган болчумун. Ошол жакта азыр ырдоо бөлүмүндөмүн. 4-курста окуп жаткан учурум. Балким аякты бүткөндөн кийин да бир юридический балким билим алып каларбыз. Ал эми ошол диплом менен иштейбизби, иштебейбизби, муну Кудай өзү көргөзөт болуш керек. Азыркы учурда көбүнчө эле чыгармачылык менен алектиз. Ырчылар күнүмдүк жашоодо кандай адамдар? Деги эле бир күндүк күн тартибиңиз кандай өтөт? Ар кандай. Ырчылардыкы көбүнчө кызыктуу болуш керек. Себеби дегенде ар кандай жолугушуулар болот. Экөөбүзгө окшоп отуруп маектешкен күндөр болот. Клип тарткан күндөр, фотосессия күндөрү, ыр жазган. Негизи абдан кызыктуу. Анан айта кетчү нерсе, ушул чөйрөдө жүргөнүмө баягы кубанамын да. Себеби дегенде бала чак кезимден эле ушул чөйрөгө аралашып калып, анан кыялданчумун. Чоң эстрада ырчыларынын, жылдыздардын арасында бир сахнада ырдап, ошолордун баягы өткөргөн күндөрүн көрүп, кандай болду экен деп кызыктуу болчу. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, ошол өзүм кыялданган нерсеме жетип, ошол жылдыздардын арасында аралашып жүрөм. Анан күндөрүбүз ар кандай өтөт. Көбүнчө ырчылар уйкучу болот, себеби дегенде түнкүсүн студияларда ыр жаздырып, анан күндүз баягы жумуштун жоктугунан, чарчагандыктан көпкө укташат. Анын үстүнө ырчылардын баягы билим жагынан караганда, илимий жактан изилдегенде көп укташы керек. Себеби дегенде үндүн баягы сапаттуу чыгыш үчүн эң башкысы бул уйку каныш керек да. Ошондуктан биз конкурстарга барганда дагы кечкисин эрте жатып, эч нерседен алек болбой, уйкубузду кандырып, үнүбүздү баягы толугу менен сапаттуу чыгышына аракет кылабыз. Продюсерсиз иштеп жатасыз азыркы учурда. Анан сизге кандайдыр бир кыйынчылыктар байкалып атабы же бардыгы эле оңой, өзүңүз оңой бүтүрүп жатасызбы? Эми оңой жумуш болбойт деген сөз бар эмеспи? Андыктан продюсер менен иштеген албетте оңой. Себеби дегенде бир жумушту 2 киши аткарса, ал батыраак бүтөт эмеспи? Кандай гана жумуш болбосун. Андыктан продюсер менен иштеп жүргөндө оңоюраак болчу. Мисалы үчүн мен бир гана ошол ырдоо жагын, анан өзүмдүн кийимдеримдин жагын карап, бир орусча айтканда определенный эле бир нерселерди өзүм аткарчумун. Азыр болсо ошонун баардыгын, башка нерселерди дагы өзүм башыма түшүп жатат. Башында кыйналдым, ушу көп интервьюларда айтып келатам. Башында кыйналып, кээде унутуп калып, аткарчу жумуштарымды жазып албай, убактысында унутуп калып, уят болуп, ошондой күндөр өттү. Бирок баягы өзүмдү колума алып, анан эскисинен баягы эски адамдарды болуп блокнотко ручка менен жазып алып эле, убактыларынан бери жазып алып иштеп баштадым. Кудайга шүгүр, бирок азыр көнүп калдым. Анан жогоруда айтып өттүңүз, чет элдик сынактарга катышып келдик деп. Анан ошо чет элдик сынактарга катышканда Маданият министрлиги тарабынан кандай колдоолор көргөзүлөт? Ар кандай, себеби дегенде бул жак конкурстарга чакыруулар ар кандай болуп калат да. Кээде официалдуу түрдө министрлик жактан чакырылат, кээде болсо
интернет баракчадан эле көрүп өздөрү чакырышат. Кээде биз өзүбүз тескерисинче барабыз ушу интернеттен көрүп. Анан бул нерсе өзүбүздөн дагы болот болуш керек, себеби дегенде эгер кайрылса Маданият министрлигине ушундай жардам бергиле деп, балким алар жардам береттир, бирок көбүнчө учурда кайрылбайбыз. Көбүнчө учурда өзүбүздүн каражат менен эле, өзүбүздүн күчүбүз менен барып келген күндөр көп болот. Кээде официалдуу түрдө министрлик жагынан келет, тескерисинче ошондо биргеликте алар жардам берип, чогуу барып келип турган күндөр болот. Жакында концерт коебуз деп айтып калдыңыз. Мына ошо концертиңизде кандай өзгөчөлүктөр болот? Азыр анткени азыркы концерттердин баардыгы эле окшош өтөт да. Анан сиз кандайдыр бир өзгөчөлөнүүнү каалап жатасызбы же адаттагыдай эле көнүмүш эле концерттердин бириби? Алгач концерт коердин алдында көп ойлондум. Негизи жылда койчубуз. 2012 жылдан баштап ушул конкурсту утуп келгенден кийин элге баягы чыгармачылыкты тартуулап, кылган иштерибизди көргөзүп, 2012 жылы 16 майда, 17 май 2 күн койгон болчубуз. Абдан жакшы болгон. Анан ал жактан көбүнчө ошол конкурстардагы чет элдеги ырларды ырдап, биздин элдик ырларды ырдап өткөн болчу концерт. Анан ошентип салтка айланып калган. 2013 жылда концерт болду. Анан болгон 2014 жылы болбой калды концерт, себебинен өзүм жалгыз иштеп, жаңыдан көнүп баштаган учур болчу. Быйыл болсо ушул көпчүлүк туугандар, анан достор, күйөрмандар ушу суранып калышты, концерт кое элексиз, концерт койбойсузбу деп. Анан ошого баягы көп ойлонуп, чечим чыгарып даярданып жатабыз, буюрса. Концерттин өзгөчөлүктөрү, ал нерсени азыр ойлонуп жатабыз. Концерттин сценарийи жаңыдан түзүлүп баштады, себеби дегенде концерт коебуз деп чечим чыкканда бир ай боло элек да. Андыктан баягы өзгөчөлөнткөнгө аракет кылабыз. Бирок баягы өтө эле өзгөчө кылгандын деле кажети жок болуш керек, себеби дегенде концерттей сапаттуу, анан өтө ашып кетпей, же болбосо аз болуп калбай, бир нормалдуу өзүнүн баягы мүнөттөрү менен, сааттары менен болуп бүтөт деген ойдобуз. Азыркы учурда даярдыктар жүрүп жатат. Концертиңиз Борбор калаада эле өтөбү же Кыргызстандын башка аймактарына дагы гастролдоп чыгуу максатыңыз барбы? Гастролдодук ушул 2015 жылдын башына чейин гастролдоп, буюрса жакын арада дагы ушул февраль айынын 14-үндө сүйүү күнүнө карата Каракол шаарына баралы деп жатабыз. Караколго, андан кийин Барсконго, Балыкчыга, ушул көл жактагы биздин өзүбүздүн туугандарыбызга кыдырып, элибизге чыгармачылыгыбызды тартуулап келели деп жатабыз. Андан кийин ушу күн жылыганда май айларында ушу Борбор калабыз Бишкекте эле биздин улуттук филармонияда буюрса концерт болот. Кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Эскерте кетсек, көрсөтүүбүздүн коногу ырчы эстрада жылдызы Гүлжигит Калыков болду. Саламатта калыңыздар.